Учурда Кумтөр кенинин айланасындагы абал талкуунун чордонунда турат. Кумтөр Голдтун ишмердигин текшерип жаткан мамлекеттик комиссия ген штаттык режимде иштеп жатканын билдирүүдө. Комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаровдун айтымында Кыргызстан компанияны толук өзүнө алууну көздөп жатат. Кыргыз Республикасында эгемендиктин 30 жылдыгы чоң майрам болгону турат. Ошого чейин биз Центра Голд менен мындан ары алака кандай болорун сүйлөшүп бүтүрсөк жакшы болмок. Бул ниетимди азыркы саясий жетекчилик да колдоп жатат. Ушундай эле нерсени Теңиз Бөлтүрүктүн командасынан да суранып жатабыз. Биздин кендер деп жөн жеринен айткан жокпуз. Себеби Центра Голдто биздин 26% акциябыз бар. 31 августка чейин булар менен ажырашып же соттошо турган жолго түшүшүбүз керек. Ажырашып Центра Голд өз оокаты менен кетип, биз өз оокатыбыз менен калсак жакшы болмок. Кумтөр иши боюнча депутаттар Асылбек Жээнбеков жана Төрөбай Зулпукаров, экс-депутаттар Исхак Пирматов жана Талантбек Узакбаев, ошондой эле экс-премьер Өмүрбек Бабанов кармалган. Ошондой эле бир нече атка минерлер сурак берип чыгышкан. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, иликтөөнүн жүрүшүндө мурдагы президенттер да жоопко тартылышы мүмкүн экендигин билдирген. Айрымдар мындай иш-аракеттерди чечкиндүү кадам катары сыпаттап, тыкыр иликтенсе, бул иштин артында дагы бир нече адамдын аттары аталарын айтышууда. Иш бардыгы Кумтөргө кирип алышкан, бардыгын Кумтөрдүн эсебинен жашаганга, мындай айтканда Кумтөрдү сааганга ыгалып алышкан да. Бул белгилүү иш. Эми дагы чыга элек. Бул азыркы премьерлер, азыркы Бабанов жана башкалардын кармалышы, убактылуу камалышы бул бир чети. Эгер чындап бийлик киришсе, ошол Акаев, Бакиев керек Атамбаевден бери жооп бериш керек. Эске салсак, канадалык компанияга салык төлөмдөрүн жана экологиялык зыяндарды кошкондо 4,3 миллиард доллар боюнча доо арыз берүү каралган. Ал эми канадалык Центра Голд компаниясы өзүнүн укуктарын коргош үчүн Кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитраждык сотко кайрыларын айткан. Негизи элечи Кумтөр маселеси ушу канча жылдан бери көтөрүлүп кетат. Канада компаниясы иштетип, бизге эчтеке мамлекетке, мисалы 90% Кумтөр өзү алып кетсе, мамлекетке бир 5-10% эле калат экен да, ошондочу ошо мамлекетке өтүш керек да, эмне үчүн өзүбүздүн эл иштетпейт, иштетиш керек. Жанагы эл аралык сотто атпай, ошондо жеңип чыгышка ниеттенебиз да, анткени элдин баары ушу жапатырма кириш керек да, Кумтөр элге өтсүндөрчү. Анткени мамлекетке өтүш керек да, өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн элибизде болгондон кийин өзүбүз иштетишибиз керек да. Белгилей кетсек, Кумтөр маселеси үстүбүздөгү жылдын май айынан тарта көңүл чордонунда. Келишимдердин бардыгында тең канадалык компания Кыргызстандын жаратылышка байланышкан мыйзамдарын сактоого милдеттенме алган. Ага карабай учурда Кумтөрдөгү экологиялык абал курч маселеге айланды. Центра бул айыптоолорду негизсиз деп атоодо. Ага байланыштуу Кыргыз өкмөтү кенди убактылуу сырттан башкарууга алган.